Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Биз азыр Жалал Абад облусуна караштуу Майлы Суу шаарынын Заречная айылында турабыз. Бул жерде сонун үй бүлөлөр жашайт. Алардын бири Гүлмира айым. Ал бул жака келин болуп түшкөнүнө 11 жылдан ашты. Бизге бир күндүк келиндик жашоосун көрсөтүп бермекчи. Кызыктуу болот деген ойдобуз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бизде ушундай келиндик эрте мененки жашоо эрте менен эрте саат 6-да башталат. Келсең да уй саап көрөсүңбү? Үйдө жакшынакай кылган тамагың жаңы именно келин болуп келгенде окшошпой калат да. Эмнегедир? Аярдын жашоосуна жашасаң ошо жашоого көнөсүң го. Тамагыңа дамдуу болсун. Бизде ушундай келиндик эрте мененки жашоо эрте менен эрте саат 6-да башталат. Отун жарып, печкабызга отун жакмай. Үйдө кызматты ушинтип баштайбыз. По пути кетип атып, башка иштерди ham бүтүрө кетебиз. Sevgiyet, uyat kılbayt meni. Şu erте менен жашообузда мына уй саап баштадык. Бисмилла. Биринчи жаңы келин болуп келгенде сааганда колдорун талып, анда сыр билгизбейсиң да. Күлүп эле кайра колуң силкип коюп эле кайра сая бересиң да билгизбестен. Уйлар теп, жыгылган күндөрүм, челектери сындырган күндөрүм болгон. Жаңы келин болуп келгенде уй саашты билген эмесмин анда мен. Ушундай кызыктар көп болот келиндик жашоодо. Келсең да уй саап көрөсүңбү? Эппейт, коркутпой саап көр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда мен дагы отуруп уй саап көрөйүн. Негизи уй сааганды эми билем, мурда саагам, бирок көптөн бери сай элекмин. Көчү деген жок болуп калыптыр. Шаарда жашасаң ана ошондой болот деп эле. Сүйлөп калайын кыйын болуп. Мен уй сааган эсимен чыкпаптыр. Бирок кичине алсызыраак болуп калгандаймын, Ооба. Биринчи саап көрсөңөр кийин ал эстен чыкпайт просто күчүңөр кетип калган. Бизде ошо мен келгенден бери эле мал жандыкты карайбыз. Азыр сарайыбызда 2 уй, 2 торпогубуз бар. Койлорубуз бар, бир 5-6 жакты. Уйга дагы жакшы карасаң, сүт көп берет, жем бериш керек. Эми өзлөрүнүн дагы карай турган ыкмалары бар, аларды да жакшылап карасаң, убагында чөп берип, суу берип, өзүңө керектүү сүт аласың, каймак аласың, айран аласың. Үйдө жаш балдар болгондон кийин сүт, актык керек да баары бир ичип турганга жакшы. Ошол жаңы келгенде баардык нерсе мага да чочум болгон. Анан секин азыр үйрөнүп, баарына көнүп уже. Көнмөктүгүр баарын берге үйрөнүп калдык го. Эрте менен ушинтип кайната кайненеме чай берем. Кудайга шүгүр, кайнатамдар, кайненемдер жакшы. Кайненем эрте менен турганда ошо жардамдашат. Баары сонун. Секин келиндик жашоого үйрөнөсүң да, баарын өзүң кылганды. Жолдошум жолдо болгондуктан отунду деле жарып беребиз, башка ишти деле кыла беребиз. Азыр ысык тамак берип атам үйдөгүлөргө. Эрте менен туруп ушу күлпүлдөрдү эметип, уйларды саап, баарына ысык тамактарды берип, ошентип башталат эрте мененки жашообуз. Ата.
Биз азыр Гүлмира жеңе экөөбүз нан жасайбыз. Ошол менен бирге эле кызыктуу маек курабыз деген ойдомун. Анда өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, турмушка чыкканыңызга негизи эле канча жыл болду? Мен келин болуп турмушка чыкканыма буйруса 11 жыл болду. 19 жашында турмушка чыккам. Өзү Жалал Абад областы Кошкор Ата шаарынан болом. Анан бул жерде ооба. Бул жерге Майлсуу колледжинде, мед колледжинде окуйм деп ушул жерге келин болуп калып калгам. 19 жашында келгем бул жерге. Турмушка чыккам деп эсептейм. Эрте турмушка чыгыпсыз, анан кызыктуу учурлар көп эле болсо керек э? Ооба, жаңы турмушка чыкканда билбейсиң көп нерсени. Анан нан жапканды билет элеңизби? Нан жапканды билчүмүн, мындай үйдө бир эле жолу жаап көргөм да. Бул жака келгенде Тандырга, Тандырга ооба, үйдө. Анан, конечно, кыз болгондон кийин үйүңдө окуйсуң, ал бул көп нерсени апаң кылат. Анан үйдө менден кичүү сиңдим болгон үчүн сиңдим кылчу эле. Анан мен бияка окууга келе берчүм эле. Ошо менен бу жерге келип көп нерсени үйрөндүм. Жерден үйрөнүпсүз да. Кыйынчылыктар болду беле? Көп болгон кыйынчылыктар. Ыйлап калган күндөрүңүз. Ооба, окууга Неге эрте турмушка чыктым деп. Ооба, окууга жетишпей, кээде кечке чейин окуйбуз да биз мед колледжде. Окууга жетишпей, андан келип бияка жумуш үй жумуштарына жетишпей, кыйналып, түндөлүп, сабак окуп, ошондо ыйлаган күндөрүм көп болгон. Балам менен экзамендерди тапшырып жүрдүм, государственный. Ал күндөрүм деле өтүп кетти. Ушунча окупсуз, анан өзүңүз окуган кесибиңиз менен иштедиңизби? Ооба, өзүм окуган кесибим менен иштеп, азыр 4 жыл, 5 жыл болуп калды. 4-чү балам менен декреттемин. Анан бул айылда негизи келиндер көп экен да? Ооба, келиндер көп, Кудайга шүгүр. Жаш келиндер. Алар менен сүйлөшүп турасыздарбы, отуруп? Келиндер кечке эле үйдө да, анан зериксеңиздер керек. Ооба, айрыкча мына иштеп анан үйдө отуруп калсаң дагы жаман кыйын билинет го, сезилет. Келин кайнене маселеси ушул бизде Кыргызстанда аябай мындай орчундуу маселелердин бири, анан ошо кайненеге жагыш үчүн негизи эле кандай келин болуш керек? Мен ушу жаңы келгенде, өзүм турмушка чыккан жаңы келин болуп келгенде көп нерсени билбейсиң да. Үй бүлө тууралуу маалыматың жок. Анан ошончо турмушка чыкканбыз. Анан тийгенден кийин эми мындай көңүлүңдөгүнү ачык айтып, анан жакшы мындай ачык сүйлөшүп үйрөнүшүң керек экен да. Мен ошону билдим да. Анан кыжаалат болуп, жактырбасаң же мындай бир нерсени кыла албасаң, аны айта албастан эмесин. Мен кыла албасаң кыла албаймын, же болбосо колуңан келсе келет, же болбосо келбейт деп ичиңдегини ачык айтып үйрөнүшүң керек экен да. Мен ошону билдим. Башында эми баары тартынат, бирок аракет кылыш керек экен, ичиңдегини айта билгени. Жаңы үй бүлөгө албетте жаңы келгенде көнүш сөзсүз кыйын. Сразу эле көнүп кете албайсың. Кыз балага деле кыйын да. Бирөөнүн үйүнө барып эле жашап калышчы. Анан ал жерге баргандагы үй бүлөлөргө көп нерсе таандык, кайненеге. Кайненең деле кээ бирлер бар, келинге жаман сүйлөп, зулумдук кылып койгондор деле бар. Анан жакшы мамиле кылып, үйүндөгүлөр өзүнүн кызындай кабыл алып, жакшы эме кылса, ал жерге кыз бала деле жашап кетиши жеңил болот да. Жаңы аурага, жаңы эмеге, үй бүлөгө көнүп кетиш оңой болот. Тамак жасаганды билет белеңиз келгенде? Жаңы келгендеби? Анча-мынча 50/50 деп. Билчүм эле жарым эми баарын эмес. Анан башында тем более жаңы келин болуп келгенде бүт эле мындай үйдө жакшынакай кылган тамагың жаңы именно келин болуп келгенде окшошпой калат да. Эмнегедир? Тузу өтүп кетет, жобу, ошондой болот. Ошо кыжаалат болуп, депрессия алында болгон күндөр болот. Кээде али ашты үйдө сонун мындайсың, бияка келгенде что-то окшошпой калат да, не то болуп калат. Андай учурлар болот.
Анан кийин секин көнүшүп үйрөнүп каласың. Азыр деле, например, 10 жыл болсо деле ГГде окшошпой калат да. Анан ага көңүлүң уже көнүп калгансың да, үйрөнүп, үйүңдөгүлөрдүн эмесин. Башында кадимкидей настроенияң түшүп калса Ооба, керек. башында настроенияң түшүп, эмнеге уят болдум деп өзүңүздү андай сезип, башкача сезип андай болосуңар да. Анан кийин уже көнүп каласыңар ал нерсеге делечи. Узун шоргуп койгон учурлар болгон тамагымынчы. Уялып, шор болуп калды деп, кыялат болуп. Анан жаңы келин болгондо майли эч нерсе болбойт. Болуп турат, шор болуп каптыр деп ошенткен учурлар болгон. Ашка неметкенде кээде камыр кылабыз да үйгө, тандырга нан жабабыз деп. Эч бир күнү камырым ачыбайт да. Эч ачыбайт. А көрсө дрожь салбай койсун. Ошондой учурлар болот. Өлө кыжалат болосуң да, эми целый бир чара камырды кылып алып, убал болду деп кыжалат болуп, ыйлагың келет, бирок сыр билгизбейсиң, кийин үйүңө кирип алып. Билгенби? Билген, ооба. Дрожь салбай койдум го деп андай учурлар болот. Мен көбүнчө тамакты шор кылып коем. Тамакты шор. Ооба, ошондой болгон, ошо шор кылган учурларым көбүрөөк болгон. Эми азыр эме баягындай онлайн курстар, телефондо или интернетте или живойбу барып үйрөнө тургандар көп чыгып калды го. Тамак жаса, анан андай мындай депчи. Тандырга нан жапканды канча убакытта үйрөндүңүз? Тандырга биринчи келген жылдары жаппадым. Анан боюмда болуп калды. Кайненем өзү жапчу эле. Анан кийин бир жылдан кийин аны уже өзүм жабайын деп өзүм жаап, ошентип жүрүп үйрөнүп калдым. Карачым эле кайненем жаап атканда жанында туруп, өзүң үйүңдө башкача жабыш эмеси бар. Анан бирөөнүн үйүнө келгенден кийин алардын өзүнүн эмеси ыкмалары болот, ошолорду карап үйрөнүп деп, анан кийин ошолорго ылайыктуу кылып жаап баштайбыз да анан. Азыр бардык бул үйдөгү правилада, Ооба, аз бул үйдүн правилаларына көнүп калдык. Ушул правила биздин үчүн уже эме болуп калган да. Башка жака барсак кайненең үйрөткөндөй деп ошондой кылып жасап, үйрөнүп каласыз. Жакшы. Жаштык кезиңиз кандай өткөн? Жаштык кезимде эле. Жакшы эле турмушка чыкканга чейин ойноп, окуп алдыңызбы? Ооба, жакшы ойноп. Мен өзүм мындай оюн карагыраак кызмын деп коет экен да. Оюн күлкүгө, мындай эмелерге жакшы көрөм да, эми оюнду дагы, үй бүлөнү дагы эки жакты тең алып кетким келет да. Анан жаштыгымда жакшы эле, Кудайга шүгүр, ойноп, эметип алганбыз. Турмушка чыккандан кийин деле жакшы эле баары. Эми турмушта сөзсүз өйдө төмөн болуп турат. Кичине андай нерселер өтүп кетет. Убактылуу да бардыгы. 2 кыз, 2 балаңыз бар экен. Чоңу канча жашта? Чоңу 10 жашта. Андан кийинки 8 жаш. Андан кийинки 8 жаштан кийинки 4 жашар. Андан кийинки ошо колумдагы ляльчикам да. Баары жакшы, Аллага шүгүр. 19 жашта келин болуп түшсөңүз. Тарбия бериш кыйынбы балдарга? Ооба. Чыргап, ойноп жүргөн мааңызда. Өзүң бала болгон учурдабы? Тарбия бериш кыйын болот башында. Эми кандай кылып эме кылсам экен депчи. Анан үйдө кайненем менен кайнатам менен бирге жашаганда ошолордун эмелерин көрүп үйрөнүп каласың. Секин муну туура эмес, муну туура, значит деп анан баланы да секин үйрөтөсүң ошол нерселерге. Жылда эле бул жакка жаңы келиндер түшүп турса керек, Анан аларга болгон мамиле кандай болот? Мен стажым көп деген барбы ушундай нерселер? Жок, айда эле. Жылына болбосо деле бир 2-3 жылда бир жаңы келиндер түшүп турат. Бирок мен стажым көп эмес, ар кимдин
мындай өзүн мындай бизге жараша мындай сиңишип кетет дейт го, бирге өзү кошулуп кете алышында да. Анан биз өзүбүз раса келиндер көпчүлүкпүз, айылда келиндер көп, баарыбыз жакшы сүйлөшөбүз. Той топур, жамандык, жакшылык болсо оптан бирге чыгып, чоңу дебей, кичинеси дебей, биргеликте иш бүтүрөбүз. Жакшы, Кудайга шүгүр, ынтымактуу биздин келиндерчи. Ынтымактуу. Жаңы келген келинге деле мен стажым көп же мен стажым аз деген мамиле жок. Баарыбыз бирдейбиз. Келиндер кээде чарчап калабыз да, чарчаганда отуруп тура турганыбыз бар өзүбүздүн. Көңүлүбүздү ачып, эми андай болбосо, конечно, болбойт да. Ооба, күнүмдүк жашоодо анча мынча депрессияларды чыгарып туруш керек да. Эми эшикке чыгып от коёй эле тандырга. Тандырга от коёй эле? Тандырга от коюп, дагы кызыктуу маек куруп көрсөтүп беребиз. Азырдан жабабыз тандырга буйруса. Наным окшошсун эми. Именно ушундай да уят болуп, окшошпой калса болуп турат. Жеңе экөөбүз отун толтурабыз тандырга. Жаңы келинге окшоп калдык. Мени жүдөбөсүн деп ушундай эми чирмей менен жолук берип койду. Ошо. Тандырды толтурайлы эми. Негизи жакшы деле билбейм, бирок азыр аракет кылам. Айылым, айылым, айылыма баргым келди. Арча жытту абасынан таткым келди. Айылым, айылым, айылыма баргым келди. Атыр жытту гүлдөрүнөн таткым келди. Айылда жашоо ушундай. Жашоо ушундай айылда. Каердин жашоосуна жашасаң ошо жашоого көнөсүң го. Көрүп кетесиң ооба. Мен дагы бир 2-3 кишиден интервью алып калдым. Алар дагы ошол жол айтышты. Ооба. Мен айтты. Жолдун проблемасы. Анан завод жакшы иштеп берсе, элдер ошого карайт да. Организациялар ачылса, келиндер жаш келиндер эми иштегиси келет. Садикти, эмени больницаларды күтөт, айырга очередь келиши дагы кыйын экен да. Мен деле өзүм 5-6 жыл күтүп анан зорго ишке кирдим го. Анан дагы мини кичинекей организациялар ачылса, тигүүч цехтер ачылган, бирок жакшы иштебейт, ошондойлор ачылып калса, келиндер жаш келиндер отуруп үйдө эметкенден көрө иштеген жакшы да, Жаш келиндер көбүнчө бул жакта үйдө да турабы? Үйдө көп, ооба. Иштегендер деле бар, завод иштейт. Бирок турмушка чыккандан кийин көбүнчө күйөөлөрү иштеткизбей коет да. Жок, бизде билбейм, Зарешинде Кудайга шүгүр баардыгы иштеткизет. Мактап коеюн деп. Сондай экен. Өзүнүн Заречканы. Кээде мындай жакын кылып тандырга от жагып атканыңда кашың күйүп калган, кирпигиң күйүп калган учурлар болотчу. Анан каштарыңыз кара экен, күйбөгөн окшойт. Аны кайра өстүрөм деп интернеттен карайсың го, эмнени шубасаң өсөт экен деп. Мурда келиндер эртең саат 6-да туруп, көп жумуштарды кылып, ушунча болчу. Азыр андай жок, Азыр келиндер 6-да тургандар турабыз, эмнеге турбайт экенбиз? 11 жыл болсо дагы тура бересиз. 11 жыл болсо мындай важный момент болгондо турабыз, азыр 11 жыл болгондо 7,5, 8 мындай, Кудайга шүгүр. Эми жаңы келин болгондо уялып тартынып 6-да, 6,5-да турган моменттер болот. Кээде 5-те, 5,5-да турган болот. Жаз жай мезгилинде эртеле таң атып калат го. Анан кийин бара үйрөнүп каласың да. Көнүшүп каласың, ошо. Азыр мындай социалдык тармактарда көбүнчө мындай келиндер мактана берет го.
Мен кайненем андай эмес, мен саат 11ге чейин уктап турам депчи. Силерде андай жокпу? Жок. Билбейм мен, келин болгондон кийин өзүң деле неудобно боло бересиң да, 11ге чейин жатып уктай албайм мен, андай немем жок, билбейм. Тандырыбыз даяр, эми наныбызды жабабыз, апарып жабыштырабыз, а? Тандырдын ысыгында жабабыз дедиңиз, сиз? Мына ылдыйында, меники ылдый тарабы тез муздайт да, ошон үчүн мен ылдыйын ысыгыраагында жармаштырып алам. А то түгү чыкпай кыйналат. Чай да кошосуңар. Мен жана лайфхак дедим го. Телегөрүүчүлөрдө. Лайфхак мемем мындай нан жапканда кээде беттери кара чай бозоруп калат го. Ошого кара чайды бетине шуап туруп анан кийин жабыштырсаңар, бети кыпкызыл болуп чыгат нан. Лайфхак. Ылдыйын жармаштыра берейин. Мен коркотам бирокчу. Мен могу четтерин эле жармаштырсам болобу? Четинеби? Ооба. Майлы анда. Кетпейсизби? Азыр жармаштырайынбы? Эми чекесине. Но чекесине, но четине. Сонун. Карап коюңуз. Түшүп калбасын наныбыз. Бирөөнү жабыштырдым мен. Жарайт. Өзү биринчи кайсыл жагына жармаштырыш керек тандыр? Боло берет. Биринчи ылдый тарабынан өйдөгө карап баштайм да мен ошондой. Анан башкаларын билбейм. Жон кызым. Кызарган нандарды жууп көрөйүн. Азыр. Албайт окшойт. Алат экен. Апчы. Надо бир нан. Бирок алыш жаман кыйын болуп кетти. Бисмилlah. Кечки тамагыбыз да монтип бышып калды. Бүгүн жолдошум жолдон келип калды эле, сүйүктүү мантысын кылып атам. Үйүбүздө меймандар да келип калган экен. Кеттик. Түшпөй калса эле адам. Всё нормально. Аял киши ушу тамак кылганда ham тамагым окшошпой калбайбы экенби деп кыжаалат болуп, жагып калабы экенби деп жашайбыз да. Тамагың адамдуу болсун. Биздин бир күнүбүз дагы аяктады. Биздин Гүлмира жеңебиз бир күндүк келиндик жашоосун көрсөтүп, сонун манты жасап берди бизге. Ошондой эле кеңештери менен бөлүштү. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, эч нерсе эмес. Силер келсеңер эшигибиз дайыма ачык силер үчүн. Силерге да чоң рахмат. Ушинтип келип, эл аралап, ушу элдин жашоосун тартып жүргөнүңөргө, ушу телеканалыңарга рахмат. Иштериңерге ийгилик. Мындан да жакшы ийгиликтерге жетишкиле. Ушу кыргыз элибизге, жерибизге ушу 2024-жыл жакшы ийгиликтерди алып келсин. Анын катарында биздин Майлысуу, Кичи Майлысуу шаарыбызга дагы жакшы ийгиликтер келсин. Заманыбыз тынч болсун, элибиз, жерибиз тынч болсун. Ушу келип турга. Чоң рахмат. Саламат Саламат.